Бул төрткөчө өтө туура чечим болгон да. Эгер төрткөчөнү тажиктерден баягы арендага ала албай, башка бир вариантты колдонобуз дегенде, оно Сурдан Самаркандеке асма көпүрүк менен өтөбүз деген ушундай бир проект бар экен. Тажиктер азырга чейин баягы арман кылат экендер да, биз неге бердик ошо төрткөчөнү, бербей эле мына Сурдан Самаркандеке карап асма көпүрүккө уруксат бергенибизде, азырга чейин кыргыздар бизге көз каранды болуп жашайт эле деп тажиктер өздөрү арман кылат экен. Ушул нерселерди угуп билип турса эми эл түшүнбөй атат да. Туура айтасың тууган, туура айтасың. Төрткөчөнүн адамдарга түшүнүү жуda кыйын. Мен кече тағаларыма тойго бардым Баткенге. Кече эмес, ишамы күнү. Тойго барып шейттегилер жаңы сен айткандай төрткөчө боюнча андай мындай мадым алып сатыптыр, кылыптыр, коюптур. Президент айтты го ошондой экен да деди эле. Мен айттым, ошол төрткөчөдө мадым алыпка чейин адам жашаганбы, өткөнбү? Аким, губернатор болгонбу десем, болгон деди. Ошол убактагы состояние кандай эле, азыркы состояние кандай эле дедим. Эгерде мадым алып ошол жерде албаганда протокол менен, ал кече тажиктар келип өйткө посту куруп, шлагбаумду куруп, барын чоң менен көрсөтө эле дедим. Тууру десем, тууру дейттер. Урматтуу жамаат, ал жол төрткөчө боюнча көп адамдар түшүнбөйт. Төрткөчөнү ошол көпүрүктүн үстүнөн өтүпкүчө мурун эл Чаркөөдү аралап өтүп, Жоодун тагыда элди кыйнап турган. Тажиктин солдаттары. Ошо Төрткүлдүн жете бериш жерге чейин барып кайтарып келип, ошо Жоодун тагыда Чаркөөдүн чыга берген жериде элди тоноп, тажиктин солдаттары өз билгендей кылып өткөрүп турган. Ошо Жоодун тагыда наракка барсаң аркага кайтарып келип турган. Элди кыйнаган жерлери көп болгон. Кийин ошо төрткөчө ачылгандан кийин эл тынчып калган. Ушуну да эл түшүнбөйт. Кээ бир адамдарды алып келип камап алып турган. Мына биз бизнес кылып жүрүп, канча жолу кайтып келип, ошол кайтарып келип апарып камап туруп, пулдарын алып чыгарып жүргөн күндөр ham болгон. Ошону билбейт эл. Башынан өтпөгөн эл билбейт. А бирок азыркы төрткөчөдөн өтүп атса, туура өтүп атат, токтолбой өтүп атат. Ошону да фаамдаган адамдар көп да. Себеби эч ким тоспойт. А ошол Чаркөөдү аралап өткөндө Жоодун тагыда канча кыйналып өтүп турганбыз. Ошол эми адамдардын эсинде жок. Жердештер, дагы бир нерсени кошумчалап коеюн. Ошол жер төрткөчө алы кечен ол эч жака тиешелүү болбой талаш болуп турган жер. Угам атабыз, көрөм атабыз ол төрткөчөнүн үстүнөн көпүрүктөн өтүп да турабыз. Ошон үчүн кийининге талаш болуп, дагы кийининге чечилбей башкалар болуп, о жер менен иши болбойт. Ошон үчүн ошол жерди бакамдап, дагы келечекке дагы мыйзамдуу кылыш үчүн ошо Адаханды шайлашыңар керек. Адаханды шайласаңар дагы кошумча кылып, о жерди бир жагын таап, вечный элге кызмат кылат кылып берет да. Ошону да түшүнүшүбүз керек туугандар. Кези келет. Ошондо анан кийин жооп бересиңер. Бүт барыңар жооп бересиңер ошондо. Тоскоол кылган жок. Ошол мезгилде кече айыл чарбасыны бузбагыла, ыдыратпагыла, таркатпагыла деп какшаганыбызга карабастан бүт барын талкалап отуруп алып, могу жерде шымын булгап алгандай болуп отурасыңар. Кайра бириктирип бергиле деп. Мунун да кези келет деп айтканбыз 5 жыл башта. Кези келди, айтылды. Мойнуңарга алып отасыңар. Муну мафияны, бул сельский хозяйство мафия. Мана Бөрбай Журайч комитетинин төрагасы катарында билесиз. Ошто пактан алганга кайсы фирмага гана уруксат бар, билесиз. Туурабы? Ал фирма кимдин фирмасы экенин да билесиз. Пакта тазалоочу завод кимди сатып алганынан бери билесиз. Арабанга келип туруп ушул пактаны алабыз деп туруп алган болсо, жок, мындан башкасын албайсыңар деп туруп алганыңардан бери билебиз. Ошолордун жибин баарын чугап келе турган болсо, келип Айыл чарба министрлигине такалат, Айыл чарба министрлигинен Ак үйдүн 7-кабатына барып такалат. Эл билбейт дейсиңер мунун баарын. Мен тартипке чакыра албайсыз. Сөз бүткөндө айтам, тоскоолбаңыз. Абдан Эркебаев, мен 2 минутум калып атат, аягында айтайын. Азыр менден кийин чыгып, жок нерсени айтып эмне кылабыз? Бири-бириңерге мындай корректный болбойсуңарбы?
маданияттуу болбойсуңарбы деген призывтерди айтасыңар азыр. Мен түшүнүп турам. Бирок акыр бирөө айтыш керек да ушундай нерсе болуп аткандыгын. Көрүп аткан нерсени көрбөдүм деп, угуп аткан нерсени укпадым деп эле баарыбыз мамыр-жумур болуп отура берсек, анда мыйзам чыгаруу жыйын эмне кереги бар? Анда момундай мыйзамдарды кабыл алыштыбыздын эмне кереги бар? Анда биз токтом кабыл алалы, токтом аткарылсын дешибиздин эмне кереги бар? Башынан сылайлы дагы чай чамегин ичип алып жүрө берели анда. Мен Абдыган Эркебаевич менден кийин чыгып, сиз дагы мага замечание бересиз, такталбаган фактылар болсо айтпакчы керек, андай мындай дегендер. Такталбайт. 1,5 жыл калды. 1,5 жылга чейин эч нерсе такталбайт. Кудай аман койсо, алсаныбыз аман болсо, ушул нерселердин баарын тактала турган күнү келет. Мына ошондо көрөбүз ким кимдин көзүн кантип карайт. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.